болгондугу үчүн жүзүнү көрө алган жокмун. Мени кармалап, оозумду жаап, үнүмдү чыгара албай жардамга чакыра алган жокмун. Колумдан келген жок. Сиз мындай кырдаалга көп эле жолу кабылсаңыз керек. Бирок сиз ошол учурдагы өзүңүздүн тергөөчү катары жүрүм турумуңузга көңүл бурдуңуз Колумдан беле? келген жок. Сизге аял адам келди. Анын айласы кетип, кайгыга чөгүп турат жана сиздин ар бир орунсуз сөзүңүз, көз карашыңыз же жан соолоруңуз ага азаптанууну алып келет. Сиз эмне үчүн мындай кыска юбка кийдиңиз эле? Сиз ал жерге эмне көрдүңүз? Эмне үчүн каршылык көрсөткөн жоксуз? Качып кетпейт белеңиз? Түн ичинде жалгыз жүрүү жакшы эмес да. Ал балким сизди сүйүп калгандыр. Сиз аны өзүңүз азырган жоксузбу? Сиздин орунсуз суроолоруңуз азапка салаарын байкадыңызбы? Сиз буга чейин кыз белеңиз? Зомбулукка кабылып жабыр тартып турган аялды дагы бир ирет азаптанууга кабылтуу керекпи? Сиз жакшылап ойлонуп көрүңүзчү. Сиздин жазган арызыңыз бул баланын жашоосун талкалашы мүмкүн. Караңгы болгондуктан бетинин түзүлүшү эсимде жок. Көңүл буруңуз, көзүнө караңыз жана кунт коюп угуңуз. Бул абдан маанилүү, себеби анын бардык күчүн топтоп жана сизге келүүсү көп нерсеге турду. Ошондой эле мындай кырдаалдарда жабырлануучулар үчүн конфиденциалдуулукту сактоо абдан маанилүү. Же кылмыш иши үчүн үчүнчү тараптардын катышуусу маанилүү болсо, анда сиз муну жабырлануучуга түшүндүрүүңүз зарыл. Сизге канчалык коркунучтуу болгонун элестетип атам. Биз сөзсүз түрдө чара колдонобуз. Иликтеп сизди